Ассалам. Менің сұроом, егер сіз президент болып қалсаңыз, Садыр Жапаровты премьер-министр қылат белеңіз. Аны мен шешпеймін. Бұл сұроо мындай берилиши керек. Садыр Жапаров Кыргыз өкмөтүнүн премьер-министрлигине жарай турган жигитпи десеңер, мен жарай турган жигит деп жооп бере алам. Болот эле деп коюп, эртең бүрсү күнү дагы бир жерге барганда саясатчы ушундай болуш керек. 5 жылдан кийин дагы айткан сөзүнө эч жерден бир кыйшайбай, уялбай турган болуш керек. Жарай турган азамат. Кээ бир азыркы иштеп аткандардын 5-өөнү бириктирсең, 5-өөнөн артык болчу азамат. Андан күмөн жок. Эми урматтуу депутаттар, мен таң калам, ушу каршы берген депутаттарга таң калам. Бүгүнкү күнгө чейин 15 жылдан бери карай 260 тонна алтынды кумтөрдөн ташып кетип, бизге 1 тонна 400 килограмм алтын калтырыптыр. Мына Кыргыз элинин пайдасы депчи. Ушуга кантип чыдап отурасыңар? Кантип ушуган дитиңер барып добуш берип атасыңар? Андан сырткары 77 тонна күмүш алып кетиптир. 1 килограммы биздин Кыргызстанга калбаптыр пайдасы. Кайсы бетиңер менен ушуга добуш берип атасыңар? 1 килограммы калбаптыр. 2000 Эми мындайда урматтуу депутаттар, чындыгындай ачуу болот. Угуп туруңар, уккула. Урматтуу депутаттар, танапес саат 4-тен 15 мүнөт өткөнгө чейин танап. Үчүнчү микрофон. Урматтуу төрага, процедура боюнча менин толук акым бар 2 мүнөт сүйлөгөнгө. Андан сырткары 15 мүнөт лидер фракция катары мен толук укугум бар. Менин башымды кесип коюшуңар мүмкүн, но бирок тилимди кесе албайсыңар. Бул менин мыйзамдуу укугум. Укук. Эгерде оскорбление болбосо. Жок, оскорбление болбойт. Менин коллегаларым айтып атпайбы, Иманкожоев менен Жамгыр Чыйба. Анан кийин укук жөнүндө берилбейт. Эгерде экспертизага баргысы келсе, мен азыр даярмын. Мени кара пиар кылып, не только Иманкожоева менен тиги Жамгыр Чыйба чыгарган жок. Бүтүндөй бийлик бутактары, бүтүндөй массалык маалымат каражаттары чыгарды. Жүргүлө, мен азыр барганга даярмын. Бул бир. Экинчиден, Ирина Карамушкинага эгерде Кыргыз мамлекетинин тагдыры баары бир болсо, мага баары бир эмес. Мен эртеңки Кыргыз мамлекетинин келечегин ойлонуп атам. Ошон үчүн урматтуу Асылбек Шарипович, сиз калыс алып барыңыз. Менин мыйзамдуу укугумду эч кимдин тебелегенге, президенттин дагы, премьер-министрдин дагы, спикердин дагы эч кандай акысы жок. Бул менин мыйзамдуу укугум. 2 мүнөт процедура менен сүйлөгөнгө акым бар. 15 мүнөт лидер фракция катары сүйлөгөнгө акым бар. Эгерде менин сөзүм жакпаса, кулағыңарды жаап отургула. Чындыкка эгерде чыдабай атсаңар. Мына мен сиздерге момундай эле айтайын. Сени колдогон шайлоочуларың да күчтүү болот, элиң да күчтүү болот. Ошон үчүн сен абдан күчтүү болуш керек. Сен узун болсоң, мен сенден да узун. Мен мындайда, Садыр, бул күндөрдө өтөт. Бирок единственно ошол эмир каптага келип, баягы өзү айтайын десе сот уруксат бербегени, бул аябай акыйкатсыздык да. Ал келип антып илтиш керек эле. Сенин элиңе жасаган эмгегиң абдан чоң, күчтүү саясатчысың, күчтүү инсансың. Сендеги бар дух мен бир жигиттен көргөн жок. Чоң духуң бар. Сен башка жаш жигиттер неме кылсаңдар, мени түркпө. Мени только кучакташ керек. Жок, келиңиз. Ошон үчүн квадратым, хорошо? Сенин духуң жаштаргачы өрнөк болуш керек. Ол дем айтпадым, отурбайсыздар. Жакшы. Лидер фракция катары ал 28 депутатты бириктире алды. Ата журтта өзү 2010-жылкы Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жыйынында мындай парламентте 5-чакырылыштан ушунчалык мына күчтүү инсандар келдик да ата журттан. Ошондо баары тең мен деген кыз жигиттер келди элек, ошолордун баарын башын бириктирип, бир гана өзүнүн терең билими менен
ушунчалык бир өзгөчө акылы менен, адамга болгон сый урматы менен, ошону менен бирге ар бир адамдын басып өткөн жолун мындай өтө терең сыйлаганы менен биздин фракциянын абдан мындай биримдикте кармап турган. Бул бир. Экинчиси, Садыр жок жерден дагы өзүңөр билесиңер, 2012 же 2011 беле камалган 12 ошондо 3 сентябрь эсимде бар эле. 3 октябрь болчу. Немеден ашпаса дагы алып барып камап коюшкан. Ошондо дагы эч бир мындай кабагым кашым деген эмес да. Мен просто айткым келет да мына жаштарга. Садырдай дух ар бир кыргызда болуш керек. Себеби анын духу өтө жогору. Мен көп жигиттерди көрдүм. Бирок ушундай күчтүү духу бар жигитти мен анда-чанда эле көрүп атам да. Ошон үчүн адамгерчиликтүүлүктү өзүнүн мүнөзүндө эң бир жакшы мүнөзүнүн бири Тез арада, чукул арада жогорку кеңеш кезексиз жыйналып, Конституцияны өзгөртөм дегенде жыйнайт го кезексиз. Же өздөрүнө керектүү болуп калганда жыйналышат го кезексиз. Кезексиз түрдө жыйналып, көз карандысыз комиссиянын түзүлүшүн талап кылышыбыз керек. Ошол комиссия барып, башынан аягына чейин аябай терең изилдеп чыгышы керек. Бүгүн бул маселе изилденбей турган болсо, тарых алдында баары бир эртеби кечпи изилденет. Ошондуктан мен чакырып кетем. Тийиштүү болгон мамлекеттик органдарды жана кайдыгер эмес элдин өкүлүбүз деп отурган, көкүрөгүнө значок тагып жүргөн азаматтарды келечекте президент болот элек, президент болгубуз келет деп микрофону бар колунда, астында трибунасы бар азаматтар бар. Эгерде бүгүн унчукпай, бүгүн кайдыгер болуп, бүгүн менин жумушум жок деп отура турган болсо, эртеңки күндө аларга дагы мамлекеттин келечегин тапшыруу өтө опурталдуу болуп калат. Эмне себептен камера, видео камерасы бар, камерага котордук деген. Ошол эми видео камерасы бар, камерада эртеңки күнү свет өчүп калды, же болбосо ошол убакта камераларды ремонт жүргүзүлүп аткан дегендер болуп, баякы видео камера коюлган камерада биздики камерасы иштебей калат деген шылтоону айтып чыгышабы деп ошондо күмөн болуп атабыз да. Видеосун биз талап кылып атабыз. Ошо эмне үчүн СИЗО бирге киргизди? Эмне себептен шашылыш ушу киргизиш керек эле, эмне үчүн КМБга кармабады? Азыр мен ушинтип кармалып тияка 47-нчи абакка түшүп калгандан кийин 47 дагы бул зона, бул да түрмө. Жолдошумду үй камагына болбосо дагы больницага, башка больницага которуп бергенин талап кылайын деп турам да. Мен дагы деле жолдошумдун ден соолугуна, өмүрүнө коркунуч келип атканын сезип билип турам. Ну, получилось так, что когда вчера в 5 утра, да, его обнаружили, что он себя порезал, сокамерники вызвали медицинскую службу, вызвали дежурных, фельдшеры, которые работают в СИЗО-1, оказали ему первую помощь, потом вызвали скорую помощь, на скорой помощи его отвезли в 47-ю больницу, там его зашили, все эти раны обработали. Соответственно, ну, после этого к нему приходили, насколько мы знаем, да, и сотрудники аппарата омбудсмена, и сотрудники спецпрокуратуры, и адвокаты его посетили, и депутат Жагаркой Кенеша у него был, и представители НПО, которые имеют право доступа в нашей колонии, да, и они все с ним беседовали, вот, и он всем им объяснял, что он сам себя порезал для того, чтобы как бы привлечь внимание к тому, что задержанный находится в СИЗО-1, его сыновья и его родственники. Вот это основная причина, почему он пошел на этот шаг, как бы он объясняет это. В самой камере видеокамеры нету, камера есть в продоле. Вот, поэтому то, что внутри, обычно в камерах у нас довольно-таки дорогая вещь, поэтому в камерах видеонаблюдения не имеется. Скажем так, что сокамерники не имеют отношения к криминальному миру, к черному миру.